Төртүнчү элдик курултайдын урматтуу делегаттары, баарыңыздар элдин чоң ишенимине жана үмүтүнө ээ болуп, кыргызстандыктардын тандоосунан өтүп келдиңиздер. Мандатыңыздар кут болсун. Алгач сиздерди делегат болуп шайланып келишиңиздер менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу делегаттар, алдын ала эскертип коеюн. Менин сөзүм кичине узагыраак болот. Себеби азыр жасалып жаткан иштер жана келечекке кандай жолдор менен барабыз кеңири токтоло кетейин деп турам. Ошондуктан бир аз чыдап угуп коесуздар. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн 2025 жылдын 25 декабрында биз кезектеги 4-чү элдик курултайдын жыйынын баштап жатабыз. Убакыт көрсөткөндөй, бул институт биздин саясий түзүлүштө өзгөчө орунду ээлөө менен кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бүгүнкүсүн жана эртеңкисин бириктирген жандуу көпүрөнүн милдетин аткаруу жолуна түштү десек болот. Элдик курултай бул демократиянын өзөгү жана аянтчасы. Мына дал ушул аянтчада ар бир аймактын, ар бир тармактын, ар бир жамааттын үнү жогорку мамлекеттик бийликтерге жетип, бирдиктүү чечимдер кабыл алынып келатат. Элдик курултай бул бийлик менен элдин ортосундагы ишенимдин тирөөчүнө айланып бара жаткан бирден бир далили. Мамлекеттик бийлик эл менен кеңешип, алардын талаптарына көңүл буруп чечим чыгарууда. Элдик курултай, анын делегаттары жыл өткөн сайын тажрыйба топтоп, бышып жетилип, элибиздин нукура үнүнө айлана бермекчи. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн өлкөбүздүн учурдагы абалына объективдүү баа берип, алдыдагы багытыбызды аныктап, жакынкы жылдардагы жаңы Кыргызстанды куруунун негизги багыттарын белгилөө менен сиздерге кайрылуу жолдоймун. Кыргызстан бүгүн мамлекеттүүлүгүнүн өзөгүн ишенимдүү бекемдеп жатат. Өлкөдөгү реформанын жүрүшүндө коомчулуктун биримдигин бекемдөө менен ачык диалогко барып, эффективдүү башкаруунун натыйжасына жетишүүдөбүз. Ички ынтымак биримдикке жетүү менен улуттук коопсуздукту камсыздап, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жана экономиканын туруктуу өсүшүнө шарт түзүүгө көңүл бура алдык. Акыркы 4 жылдыкта Кыргыз Республикасынын экономикасы мурда болуп көрбөгөндөй ылдам темп менен өсүүдө. Албетте бул негизги тармактарды комплекстүү өнүктүрүүнүн жана мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттыруунун жемиши болду. Соңку 3 жылда ички дүң продукциябыз орточо өсүү темпи 9,8%ды түздү. Быйыл да экономикалык активдүүлүк жогору бойдон сакталды. 2025 жылдын 11 айында ички дүң продукциябыздын реалдуу өсүшү 10,2%га жетип, эң жогорку көрсөткүчкө көтөрүлдү. Эл аралык валюталык фонддун маалыматына ылайык, 2024 жылы Кыргызстан ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирдик. Бул биздин экономикалык саясатыбыздын натыйжалуулугун, улуттук стратегиянын туура экендигинин жана элибиздин тынымсыз эмгегинин айкын далили. Эгерде 2020 жылы консолидацияланган бюджеттин көлөмү 247,7 миллиард сом болсо, быйылкы көрсөткүч боюнча 1 триллион 93 миллиард сомдун чегине жетти. Кыска тарыхый учур үчүн бул дээрлик 4 эселеген өсүш. Мындай динамикалык өсүш өлкөнүн каржылык негизинин бекемделип жатканын жана жүргүзүлгөн реформалардын тууралыгын көрсөтүүдө. Дүйнөдөгү белгилүү жана алдыңкы рейтингтик агенттиктер тарабынан 2025 жылы Кыргызстандын суверендүү кредиттик рейтинги B+ деңгээлине көтөрүлдү. Бул мамлекетибиздин эл аралык аброюн жана инвестициялык жагымдуулугун жогорулатууга болгон чоң кадам болду. Бардык көрсөткүчтөр Кыргызстан экономикасынын туруктуу жана сапаттуу өсүү траекториясына өткөнүн билдирүүдө. Бүгүн бизде бекем каржылык база, ырааттуу динамика жана келечекке ишеним бар. Эми баарыбыздын жалпы милдетибиз ушул темпти жоготпоо, жетишкен натыйжаларды бекемдөө жана экономикалык өсүштүн жемишин ар бир жаран сезе тургандай учурга жеткирүү менен келечекке бекем пайдубал түзүү болуш керек.
2021 жылы 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка кол койгом. Ал программага ылайык мамлекет алдына койгон максаттарды так аткарды. Ал тургай айрым көрсөткүчтөр боюнча пландан ашык иштер жасалды. Алсак 2024 жылы калктын жан башына карата ички дүң продукциянын көлөмү 2513 акш долларына жетти. 2024 жылы жумушсуздук 3,7%га чейин төмөндөдү. 2023 жылга салыштырмалуу 24 жылы калктын жакырчылык деңгээли 4,1% пунктка азайды. Өлкөдөгү жүрүп жаткан ири курулуштарга эбегейсиз чоң чыгымдар кетип жатканы баарыбызга белгилүү. Мынчалык каражаттар каяктан келүүдө деген суроолор да көп болууда. Мен бир эле тармак боюнча кыскача маалымат бере кетейин. Кумтөр кенин өлкөбүздүн мамлекетке алганыбыздан бери көргөн пайдабыз тууралуу дайыма кеңири сөз болуп келе жатат. Кумтөрдөн быйылкы эле жылы 678 миллион доллар таза киреше көрдүк. Эгер акыркы ошол 3 жылда ала турган болсок, 3 жылда 2 миллиард доллар таза киреше алдык. 2020 жылга чейин 1 миллион доллар киреше бербеген кыргыз алтын быйылкы жылда мына 200 миллион доллар киреше берди. Мурда жылыга мамлекеттен 300 миллион сомго чейин дотация алып олтурган махмал алтын кени тескерисинче быйыл 670 миллион сом таза киреше берди. Таза киреше чыкты. Кыргыз алтындын былтыр жаңачылган алтын дүкөнү бир жылда 735 миллион сом таза киреше алды. Бир жылда. 2021 жылга чейин дайыма чыгашага иштеп келген мамлекеттик бюджеттин мойнуна минип дотацияда отурган Кыргызстан аба жолдору, Кыргыз темир жолу сыяктуу көптөгөн тармактарда кирешеге иштей башташты. Каражаттар кайсыл жактан түшүүдө деп көптөр кызыккан суроолордун жообу мына ушул тармактарда жатат. Бүгүн өлкө тарыхынын дагы бир жаңы барагын ачып жатабыз. Жакында алдыбызга өтө дымактуу, бирок реалдуу максаттарды коюп, 2030 жылга чейин мамлекетти өнүктүрүүнүн улуттук программасын кабыл алдык. Аталган программага 5 жылда аткара турган артыкчылыктуу багыттар киргизилди. Аны менен кенен тааныш үчүн ар бир делегатка таратылып берилди. Жай олтурганда карап койсоңуздар болот. 2030 жылга чейинки программа 4 негизги багытты аныктайт. Индустриялаштыруу, өлкөнү региондук транспорттук логистикалык хабка айлантуу, айыл чарбасын жана туризмди өнүктүрүү жана жашыл энергетиканы жандандыруу. Индустриялаштыруунун алкагында 2030 жылга чейин өнөр жай өндүрүшүн 2 эсе көбөйтүүнү, негизги капиталга инвестициялардын үлүшүн 50% жеткирүүнү пландап жатабыз. Региондордо индустриалдык жана технопарктык зоналар түзүлүп, ири өндүрүш объектилери курулат. Транспорттук логистикалык хабты түзүү үчүн жаңы темир жана автожолдорду, логистикалык борборлорду, кампа комплекстерди куруу керектелет. Жүктөрдү ташуунун эрежелери жөнөкөйлөштүрүлүп, административдик тоскоолдуктар жоюлат. Айыл чарба жогорку технологияга жетишип, экономиканын кирешелүү секторуна айланат. Максатыбыз кайра иштетүүнү 2 эсеге жогорулатуу, азык-түлүк менен өзүбүздү өзүбүз камсыз кылуу жана экспортту күчөтүү болмокчу. Туризм эл аралык талаптарга жооп берген заманбап кирешелүү тармак болуп өнүгөт. Инфратүзүмдөр, мейманканалар, жолдор, аэропорттор, туристтик маршруттар жана эс алуу зоналары курулат. Буюрса 2030 жылга карата туризмдин ички дүң продукциядагы үлүшү 7%га жетип, Кыргызстан дүйнөдөгү 50 мыкты туристтик өлкөлөрдүн катарына кирет. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки өнүгүүнүн улуттук программасынын негизги артыкчылыктарынын дагы бири чакан жана орто бизнести колдоо. Анткени бул сектор экономикабыздын локомотиви катары кызмат кылып, жумуш орундарын камсыздап, коомдун туруктуу өнүгүүсүнүн негизин калыптандырат. Мамлекеттик бардык аракеттери ар бир кыргыз жараны өз жеринде урмат сыйда жашоосуна, үй бүлөсүнүн жанында болуусуна, сүйгөн иши менен алектенүүсүнө жана өз колу менен келечек куруусуна багытталган.
Demek bizdin maksatыбыз ар bir adam эртеңки күнүнө чоң ишеним менен карап, өнүгүүгө, адал эмгектенүүгө жана татыктуу киреше табууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Бүгүн чакан жана орто бизнес экономикабыздын таянычына айланды. 2025 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча бул сектор олуттуу өсүштү көрсөттү. Чакан жана орто ишкердик субъектилери тарабынан өндүрүлгөн кошумча дүң наркынын көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 46,4%га өсүп, 641 миллиард сомду түздү. Анын ички дүң продукциясындагы үлүшү болсо 42,6%дан 51,7%га чейин жогорулады. Чакан жана орто ишканалардын саны 12%га өсүп, 20 миңге жетти. Ал эми аларда иштегендердин саны 5,3%га көбөйүп, 617 миң адамды түздү. Бул сандык көрсөткүчтөр сиздердин эмгегиңиздердин, демилгелериңердин жана ишмердигиңиздердин натыйжасы десек жаңылышпайбыз. Мамлекет дайыма сиздер менен болот. Биз бизнес үчүн ыңгайлуу шарттарды мындан ары дагы түзө беребиз. Ишкердик жүргүзүү үчүн ачык жана ылайыктуу эрежелерди киргизүү, туруктуу финансылык колдоо, негизги административдик тоскоолдуктардан коргоо жана бардык жарандар үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүнү камсыздайбыз. Бардык ишкерлерди, ал жаңы ишин баштаган ишкерби, же тажрыйбалуу ишкер болобу, мамлекет аны эч качан жалгыз таштабайт жана анын ийгиликтерге жетишине ишенимдүү өнөктөш болуп берет. Урматтуу ишкерлер, айрымдарыңыздар азыркы убакта ашыкча текшерүүлөргө туш болуп, айрым учурларда адилетсиздикке дагы туш болуп аткан моменттер бар. Алардан кабарым бар. Жаңы жылдык каникулдардан кийин баарыңарды күч түзүмдөрү, салык түзүмдөрү менен бизнес чөйрөсүн чогултуп, ир олтуруп түз кеңешип, чечимдерди кабыл алам деген планым бар. Бизнеске көптөгөн жеңилдиктерди беребиз. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бүгүн маанилүү тенденцияны көрүп турабыз. Негизги капиталга инвестициялар өсүүдө. Бул жаңы ишканалардын ачылышы, өнөр жайдын өнүгүшү, заманбап объектилердин курулушу жана миңдеген жумуш орундардын түзүлүшү дегенди билдирет. Барган сайын көп жарандарыбыз өндүрүшкө, кайра иштетүүгө, фермердик чарбаларга жана инновацияларга каражат салууда. Демек, бул мамлекетке болгон бекем ишеништин далили. Бүгүн Кыргызстан эл аралык бизнес үчүн барган сайын жагымдуу өлкөгө айланып баратат. Чет элдик инвестициялардын өсүшү, ири компаниялардын кызыгуусу, ресурстарга, инфратүзүмдөргө жана реформаларыбызга көңүл бурушу биздин туура жолдо бара жаткандыгыбыздын көрсөткүчү. Инвесторлор өздөрүн мамлекет тарабынан ишенимдүү коргоодо тургандыгын сезиш үчүн бардык чараларды көрөбүз. Инвестициялык процедураларды жөнөкөйлөтүп жатабыз. Макулдашууларды кыскарттык, бюрократиялык тоскоолдуктарды алып салдык, санариптик кызматтарды киргиздик. Бүгүнкү Кыргызстан иштөөгө, өндүрүүгө жана экспорттоого ыңгайлуу өлкө болуп калды десек болот. Бизге чет элдик инвесторлордун катышуусун күчөтүү, жеке капиталдын өнөр жайга, кайра иштетүүгө, энергетика долбоорлоруна, санарип технологияларга, айыл чарбасына жана логистикага агылышын кеңейтүүбүз зарыл дагы. Инвестициялар ар бир региондун, ар бир сектордун кыймылдаткыч күчүнө айланышы керек. Биз Кыргызстанды Борбор Азиядагы эң жагымдуу инвестициялык чөлкөмдөрдүн бирине айландыруу үчүн ачык өнөктөштүк саясатын улантабыз. Жеке жана чет элдик капитал коопсуздукта сакталган жана реалдуу мүмкүнчүлүктөрү бар өлкөнү курабыз. Кымбаттуу кыргызстандыктар, улуттук коопсуздук жана укуктук тартип менен камсыздоо бул мамлекеттин, коомдун жана ар бир үй бүлөнүн келечеги үчүн көрүлгөн камкордук. Бүгүн Кыргызстан сөз жүзүндө эмес, иш аркылуу күчтүү мамлекетке айланарын далилдеп жатабыз. Коррупцияга, уюшкан кылмыштуулукка жана өлкөнү ичинен кемирип жеп келген бардык терс көрүнүштөргө каршы чечкиндүү жана туруктуу күрөш жүрүп жатат. Буга баарыңыздар күбөсүздөр. Коррупция бул мамлекеттик башкаруу институтун бузган, элдин ишенимин кыйраткан, экономиканы артка тарткан мите. Биздин максат бул илдетти түп тамыры менен жоюу.
Башталган туруктуу масштабтуу антикоррупциялык реформаларды бул күрөш толук жыйынтыкка жеткенге чейин тынымсыз уланта беребиз. Ал эрежелер айдан ачык: уурдасаң камаласың, мамлекеттин элдин байлыгын талаптоносоң, ичип жесең камаласың, пара берсең да, пара алсаң да камаласың. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бул белгилүү бир кылмыш топторду жок кылуу менен эле чектелбейт. Биз ондогон жылдар бою криминалдык кесепеттерди күчөтүп, багып келген жашыруун механизмдерди талкалоо менен алардын башын эле эмес, тамырын да кыйып жатабыз. Туруктуу күрөштүн аркасында улуттук коопсуздук органдары, прокуратура, ички иштер органдары соттолгон кылмышкерлер менен коррупционерлерден жүздөгөн миллиард сомдорду бюджетке кайтарышты. Бул албетте мурда коррупционерлер менен криминалдардын чөнтөгүнө түшүп келген элдин акчасы, мамлекеттин рызкысы болчу. Биз мамлекеттүүлүктү бекемдеп жатабыз. Биз тазалануу жолундабыз, бул жолдон артка кайтпайбыз. Мыйзам таза, чынчыл адамдарга калкан, кылмышкерлерге кылыч болгон жаңы Кыргызстанды куруп жатабыз. Мамлекеттик бийлик канчалык күчтүү болсо, эл ошончолук эркин жана мамлекетине ишенимдүү болот. Урматтуу кыргызстандыктар, коррупция жана уюшкан кылмыштуулук менен катар эле биздин өлкө үчүн эң оор жана кыйратуучу көйгөйлөрдүн бири бул мыйзамсыз менчиктештирүүлөр болгон. Эгемендиктин алгачкы жылдары айрым ачкөз адамдар өздөрүнүн гана пайдасын ойлоп, элге тиешелүү көптөгөн мамлекеттик мүлктөрдү мыйзамсыз түрдө менчиктештирип алышкан. Мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен заводдор, фабрикалар, ишканалар, жер участоктары, имараттар жана стратегиялык объектилер мунун баары мамлекетти эбегейсиз чоң зыянга учуратып, байгысы келгендин бекер олжосуна айланган. Натыйжада өлкө өзүнүн активтерин гана эмес, өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүнөн, иш орундарынан жана билим берүү, саламаттыкты сактоо сыяктуу тармактарга багыттала турган миллиарддаган кирешелерден кол жууган. Бүгүн ошол мүлктөрдү мамлекетке кайтарып, адилеттүүлүктү калыбына келтирүүдөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министри менен прокуратура органдары жүргүзүп жаткан кеңири жана кылдат иштер үзүрүн берип жатат. 100 миллиарддаган сомдук активдер жана объектилер мамлекетке кайра кайтарылды. Бул мүлк жалпы элибиздин байлыгы, ошондуктан ал бир нече кызыл кулак адамдарга эмес, бүтүндөй элдин кызыкчылыгына кызмат кылууга тийиш. Биздин бул иш аракеттерге сын айтып, бийликти элге жаман көрсөтүүгө аракет кылгандар дагы чыгууда. Алар бул ишкерлерге же жеке менчиктин укугуна каршы келет, жеке менчик кол тийгиз, элдин башын айландыргысы келишет да. Баса белгилеп айтып коеюн, жеке менчиктин кол тийбестигине мамлекет толук кепилдик беребиз. Мамлекет эч качан жарандардын мыйзамдуу жол менен өзүнүн эмгеги жана жон териси менен тапкан мүлкүнө эч качан кол салбайт. Эгер чындыкты ачык айтсак, мамлекеттик мүлктү уурдаган адамдар биздин ресурстарыбызды эле эмес, келечегибизди да уурдаган. Мындай кылмыштарга көз жумуп кое албайбыз. Алар ар бир кыргыз жаранынын жашоосун жакшырта турган ырыскыны жеп, мамлекетке түздөн түз зыян келтиришкен. Мындан ары уурулук, алдоо жана кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу менен байыган адамдар эми жазасыз калбайт жана андай алдым жуттум жашоонун доору бүттү дегенди баары түшүнүшү керек. Биз уурдаганды эле кайтарып тим болбостон, элдин мамлекетке болгон ишенимин кайтарып жатабыз. Бул ар бир жарандын кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлүп жаткан принципиалдуу күрөш. Мыйзам жөнөкөй катардагы жарандан тартып, эң жогорку кызматтардагы адамдарга чейин бирдей иштеген укуктуу өлкөнү курабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргызстан үчүн эң оор жана көп жылдык сыноолордун бири бул мамлекеттик чек аралардын так аныкталбай келиши эле. Чек арасы такталбаган өлкө юридикалык жактан толук калыптанбаган, өз мамлекеттүүлүгүн коргоодо алсыз өлкө болуп саналат. Мамлекеттик чек арабыздын өз учурунда толук такталбагандыгынан узак жылдар бою элдин тынчын алган татаал мезгилдерде атүгүл кандуу окуяларды башыбыздан кечирдик. Чек ара маселесинин толук чечилиши жөн гана жетишкендик эмес, бул өлкөнүн коопсуздугу жана толук көз карандысыздыгы үчүн кепилдик.
Бул жерде мен Камчыбек Кыдыршаевич баштаган өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөлөрүнө өзгөчө ыраазычылык билдире кетемин. Чек ара маселесинин толук чечилиши менен биз жаңы тынычтык, ынтымак жана ишеним дооруна кадам таштадык. Кыргызстандын коңшу өлкөлөр менен болгон чек ара көйгөйүнүн тынычтык жолу менен толук чечилиши аркылуу Кыргызстанда эле эмес, жалпы Борбордук Азияда коопсуздук камсыздалды. Кыргызстан мындан ары коңшулар менен достукта, өз ара сый урматта жана тыгыз кызматташтыкта жашайбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, ишенимдүү армиясы, таасирдүү укук коргоо органдары жана бекем тартиби жок өлкө, келечеги жок өлкө. Акыркы жылдары коргонуу секторун терең модернизацияладык. 100 миллиардтаган каражатка заманбап техника, учкучсуз авиациялык комплекстер, байкоо жана чалгындоо каражаттары, жогорку тактыктагы коргонуу системалары, заманбап транспорттар жана байланыш жабдыктары сатылып алынды. Көп жылдардан бери биринчи жолу армиябыз 21-кылымдын талаптарына жооп берген чыныгы заманбап жабдууларга ээ болду. Бирок техника бул иштин жарымы гана. Аскер кызматчыларын даярдоо стандарттарын жаңыладык, кызматтык тартипти чыңдадык, социалдык кепилдиктерди жакшырттык. Бүгүн кыргыз аскери заманбап технологияны өздөштүргөн, антына бекем, өлкөнү бардык учурларда кандай гана учур болбосун, жагдай болбосун, коргоого даяр жана кесипкөй адистерден турат десек жаңылышпайбыз. Мындан ары дагы армияны реформалоону улантабыз, жаштарды аскердик мекенчилдикке тарбиялоо иштерин күчөтөбүз, өнөктөштөр менен кызматташтыкты кеңейте беребиз, өлкөнүн ички жана тышкы коркунучтарына туруштук берүүсүн чыңдайбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, тартип мамлекеттин күзгүсү. Биз алдыбызга дымактуу максаттарды койдук. Дүйнө коомчулугу Кыргызстан дегенде тартипти, мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү түшүнүшү кажет. Укук коргоо органдары чынчылдык менен тартиптин үлгүсү болушу керек. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жеке кызыкчылык эмес, элге кызмат кылыш керек. Биз санариптештирүүнү, башкаруунун жаңы технологияларын, кесиптик жүрүм-турумду жана кесиптик квалификацияларды жогорулатуу иштерин улантабыз. Армия менен укук коргоо кызматкерлеринин аброюн көтөрүүгө артыкчылык берип жатабыз. Материалдык техникалык базаны бекемдеп, эми социалдык кепилдиктерди, турак жай, медицина, үй-бүлөлөргө колдоолорду күчөтүп атабыз. Коопсуздук кадрларын даярдоонун заманбап системасын түзөбүз. Жаңы окуу борборлору, эл аралык алмашуу программалары, кибер коопсуздук, заманбап коркунучтарга каршы туруу багыттары боюнча курстар ачылат. Коопсуз өлкө долбоорун ишке ашырып жатабыз. Интеллектуалдык камераларды бүт республика боюнча, шаарларда, айылдарда, трассаларда, коомдук жайларда орнотуп жатабыз. Бул кылмыштуулукту кескин азайтууга, кылмышкерлерди ыкчам табууга, жолдордогу тартипти капсыздоого жана адамдар өзүн коопсуз сезген жаңы чөйрөнү түзүүгө мүмкүндүк берет. Эгер адамдар өзүн күнүмдүк жашоодо коопсуз сезбесе, ал мамлекетке болгон ишенимин жоготот. Балдардын келечегине, өлкөнүн туруктуулугуна, бийликтин адилеттүүлүгүнө шек келтире баштайт. Кыргызстандын ар бир жараны коркпой жашоого укуктуу жана мамлекет бул укукту сөзсүз коргойбуз. Урматтуу мекендештер, бүгүн мамлекетибиздин эң маанилүү тирөөчтөрүнүн бири сот системасынын өнүгүүсүнө дагы токтоло кетейин. Анткени өлкөнүн туруктуулугу, реформалардын сапаты жана элдин мамлекетке болгон ишеними түздөн түз сот бийлигинен, анын ишмердүүлүгүнөн көз каранды. Сот системасы жөн гана бийликтин бир бутагы эмес, ал адилеттүүлүктүн, калыстыктын соңку инстанциясы, мамлекет менен коомдун ортосундагы ишенимдин өзөгү. Сот бийлигиндеги адилетсиздик мамлекеттин алсыз, коррупциялашкан, артта калган өлкө экендигинин айкын көрсөтөт. Эгер чындыкты ачык айтсак, элде соттордун ишине нааразычылыктар көп эле болуп келген, өтө эле көп болуп келген. Негизинен алганда сот мыйзамдын жоокери деп коебуз. Ал бир эле учурда катаал да, адилет да, калыс да, ошол эле учурда адамгерчиликтүү да болушу шарт. Сот болоттой муздак, бирок устаттардай даанышман болуш керек деп бекеринен айтылбаса керек.
Биз сот системасын жаңылоо багытында да олуттуу иштерди жасадык. Соттордун айлыгын бир топ көтөрүп бердик. Мамлекет сотторго көз карандысыз болууга жана көмүскө колдоо издебеген деңгээлдеги жашоого шарт түздү. Эми ар бир сот ушул ишенимдин баасын билиши керек. Мамлекет өз милдетин аткарып, кадамын жасады, демек сот корпусу эми элдин ишенимине татыктуу экенин далилдөө өңөргө тийиш. Коррупцияга, жашыруун келишимдерге, басым кысымга орун жок. Чечимин саткан сот мыйзамды гана эмес, кесиптештеринин абийирин да тебелеп, мамлекеттүүлүккө шек келтирет. Сот тармагында иштеген ар бир кызматкерлердин эсине салгым келет. Адилет жана чынчыл кызмат кылгысы келбегендерди системадан эле эмес, бардык келечектүү иштерге аралашкыс кылып туруп тазалайбыз. Мамлекет сот бийлигин мындан ары да чыңдоого аракет жасайбыз. Алардын адистигин жогорулатууга, татыктуу жашоого шарт түзүүгө жана сотторду ар кандай таасирлерден коргоого алууну улантабыз. Ушуга байланыштуу бардык сотторго кайрылам. Ойлонуңуздар, ар бир чыгарган чечимиңиздер мыйзамдарга гана таянсын. Унутпаңыздар, эл баарын көрүп билип турат. Эл да тыянак чыгарат. Биздин ишибиздин эң жогорку баалоочусу элдин өзү экендигин унутпайлы. Урматтуу кыргызстандыктар, акыркы жылдары өлкөбүздүн бардык аймактарынын жана шаарларынын социалдык экономикалык инфратүзүмдөрүн бекемдөө боюнча мурда болуп көрбөгөндөй иштер жасалууда. Ар бир аймактын өнүгүшүнө миллиарддаган сомдор багытталып жатат. Биз жолдорду, көпүрөлөрдү, мектептерди, ооруканаларды, маданий жана спорттук объектилерди куруудабыз. Энергетиканы, коммуналдык инфратүзүмдү өнүктүрүүдөбүз. Буга чейин мындай көлөмдөгү каржылоо тууралуу кыялдануу гана мүмкүн болсо, бүгүн өлкөнүн бардык булуң бурчуна каражат бөлүп берип, тең салмактуу өнүгүүгө шарт түзүүдөбүз. Ушул жерден жергиликтүү бийлик башчыларына кайрыла кетейин. Бөлүнгөн каражаттын келечегин ойлоңуздар. Ар бир аймак жыйынтык көрсөтүүгө, өз алдынча күчтөнүүгө жана акырыңдап дотациядан чыгууга тийиссиңер. Инфратүзүмгө, экономикага же социалдык долбоорлорго жумшалган ар бир тыйын элге реалдуу пайда алып келиши зарыл. Бирөөлөргө көп, бирөөлөргө аз берилип жатат деген сыяктуу маалыматтар дагы туура эмес. Бул биздин ынтымакты бөлүп жаргысы келгендердин гана ойлоп тапканы десек болот. Кыргызстан бирдиктүү, бөлүнгүс өлкө, бир аймактын ийгилиги бүтүндөй мамлекеттин ийгилиги. Ар бир аймакка бирдей мамилени айкын мисалы катары эгемендик күнүнүн жыл сайын ар башка облустарда өткөрүү салтын келтирсем болот. 2026 жылы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы Талас облусунда белгиленгени турат. Бул өлкөнүн бардык аймактары бирдей баалуу экендигинин белгиси. Биздин максат акыйкат, биримдиктүү жана күчтүү мамлекетти куруу. Ар бир аймак, ар бир шаар тең укуктуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек. Мамлекет каржылоону уланта беребиз, бирок ошону менен бирге эле натыйжа талап кылынат. Айрыкча ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн. Бөлүнгөн акчанын жарымын жеп койбоңуздар. Кымбаттуу кыргызстандыктар, өлкөбүздүн бардык аймактарын бирдей өнүктүрүү боюнча жасап жаткан иштерибиз ар бир жарандын жашоосуна түздөн түз таасир этүүдө. Айрыкча өз турак жайына ээ болуу мүмкүнчүлүгү. 2025 жылы жарандарыбызды батир менен камсыз кылуу боюнча тарыхый жыйынтыктарга жеттик десек болот. Мамлекеттик ипотекалык компания мурда болуп көрбөгөндөй жогорку темпти көрсөттү. Ушул жылы эле 4600дөн ашык үй бүлө батир алды. Бул акыркы 4 жылдагы жалпы берилген турак жайлардын жарымын түзөт. 2021 жылдан бери өлкө боюнча 9250 үй бүлө өз үйлөрүнө ээ болду. Менин үйүм мамлекеттик программасы чыныгы элдик долбоорго айланды десек болот. 2025 жылы турак жай курулушун каржылоого көлөмү 40 миллиард сомдон ашты. Бул мурунку жылдарга салыштырмалуу бир нече жүздөгөн, миңдеген эсеге көп дегендик. Учурда республиканын бардык аймактарында 70 миңге жакын батирдин курулушу жүрүп жатат. Курулуштун чоң бөлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда, ошол эле маалда Ош, Жалал-Абад, Ысык көл, Баткен, Талас жана Нарын областтары дагы мамлекет тарабынан татыктуу колдоого алынып, ипотекалык үйлөр салынып жатат. Кыргызстан ар бир адамдын эмгеги, татыктуу жашоо менен бааланган өлкө болушу керек.
Мамлекет ресурстарды бөлүштүрүп гана тим болбостон баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзгөн, ар бир үй бүлөгө, өлкөнүн алыс каймактарына да колу жетип турган камкор өлкө болууга тийиш. Урматтуу кыргызстандыктар, айыл чарба тармагы Кыргызстан үчүн жөн гана экономиканын бир көрсөткүчү эмес. Калкынын 58% айыл жергесинде жашаган өлкө үчүн бул социалдык туруктуулуктун, улуттук азык-түлүк коопсуздугунун жана региондордун өсүшүнүн негизи. Ар бир аймакты, ар бир айылдагы миңдеген дыйкандардын эмгеги өлкө келечегинин пайдубалын түзөт. Ошондуктан агрардык сектор мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Бүгүн биз азык-түлүктүн негизги 9 түрүнүн ичинен 6 боюнча өлкө өзүн өзү камсыздайт деп ишеним менен айта алабыз. Өзүбүздү өзүбүз камсыздаганга жетиштик. Бул мамлекеттин, дыйкандардын, кайра иштетүүчүлөрдүн жана кооперативтердин биргелешкен системдүү иш аракеттеринин жыйынтыгы. Жеңилдетилген насыялар аркылуу миңдеген фермерлер асыл тукум мал сатып алууга, чарбаларын жаңылоого, техникаларын модернизациялоого жана жаңы технологияларга өтүүгө мүмкүнчүлүк алышууда. Урук чарбалары, питомниктер колдоого алынып, жер семирткичтерге жеткиликтүүлүк кеңейүүдө. Ошону менен катар эле биз агро өндүрүштүк кластерлерди түзүп жатабыз. Бул тармактын жаңы архитектурасы десек болот. Кластер дыйкандарды, кайра иштетүүчүлөрдү, логистиканы, сервисти жана финанс институттарын бирдиктүү система катары бириктирет. Мындай модель эгүүдөн тартып, даяр продукцияны чыгарууга чейинки өндүрүштүк толук циклдин камсыз кылат. Кластерлердин айланасында жаңы өндүрүш чынжырлары, жаңы кайра иштетүү тармактары, кампалар, экспорттук багыттар түзүлө баштады. Бул Кыргызстанды чийки зат эле эмес, жогорку кошумча наркы бар продукция өндүргөн өлкөгө айланууга чоң кадам. Айрыкча кайра иштетүү өнөр жайынын өнүгүү темпи экономикада эң ылдам өнүгүп жаткан тармактардын бирине айланды. Бул ички рынокто көбүрөөк чийки зат кайра иштетилип, миңдеген жумуш орундары түзүлүп, региондордун экономикасы бекемделип, анан экспорттолуп жатканын билдирет. Сугат системасын жаңылоо өзгөчө маанилүү багыт. Каналдар, насостук станциялар, гидротехникалык курулмалар салынууда жана реконструкцияланууда. Сууну жеткирүүнүн заманбап системалары киргизилип, эсепке алуу такталып жатат. Мунун баары түшүмдүүлүктү жогорулатууга, өндүрүштүн туруктуулугун камсыздоого жана чарбалардын кирешелүүлүгүн арттырууга өбөлгө түзөт. Миңдеген дыйкандар тамчылатып жана жаандатып сугаруу жабдууларына ээ болууда. Бул татаал жерлерде да натыйжалуу өндүрүш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Стратегиялык максатыбыз кыргыз айылдары өзүн өзү араң баккан айыл эмес, тескерисинче өсүштүн, ишенимдин жана мүмкүнчүлүктөрдүн борбору болушуна тийиштүү. Жаштар айылдарга айласыздан эмес, өз каалоосу менен жашагандай болушу кажет. Дыйканчылык аз кирешелүү жана оор шарттагы жумуш катары эмес, заманбап экономиканын бөлүгү катары кабыл алынышы шарт. Ар бир гектар жер туруктуу киреше алып келип, ар бир чарба технологияга ээ болуп, ар бир өндүрүүчү сатык базарына жол табышы керек. Мына ушуну ушул жерде отурган министрлер, тиешелүү министрлер ишке ашырышыңыздар керек. Кыргызстан азык-түлүк коопсуздугуна ээ, кайра иштетүү тармагы өнүккөн, экологиялык таза жана атаандаштыкка жөндөмдүү продукцияны туруктуу экспорттой алган өлкө болушу керек. Кадырлуу кыргызстандыктар, биз жаңы Кыргызстанды куруудабыз. Жаңы Кыргызстан күчтүү институттары бар, адилеттүү башкарууга, жоопкерчиликтүү жетекчилерге ээ жана мамлекет менен элдин терең ишенимине негизделген өлкө болот. Айтарым, ар бир мамлекеттик кызматчынын алдында жогорку милдет турат. Ага мамлекетке, жөлөк жана элге үмүт болуп, чыныгы көпүрөнүн милдетин аткарып, ар бир кыргыз жаранына, ар бир үйгө мамлекеттин камкордугун, мээримин кечиктирбей жеткирип туруу вазипасы жүктөлгөн. Мамлекеттик кызматчыларга кайрылат элем. Мамлекеттик кызмат бул артыкчылык же жеке пайда табуунун куралы эмес. Бул мамлекет жана эл тарабынан берилген ыйык милдет жана ишеним. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматчы кайдыгер, ыкшоо же жоопкерчиликсиз болууга акысы жок. Биз эми иш аракетсиздикке, ыкшоолукка, демилгесиздикке жол бере албайбыз. Эл тарабынан келген каттарды же кайрылууларды кийинки инстанцияларга жөнөтүү адатына көнгөн доор артта калды. Бүгүн ар бириңиздер түшүнүңүздөр, мамлекеттик кызматчы болуу
эл өзү арызданып келгенге чейин эле көйгөй чыккан жерге барып маселелерди чечүү, тиешелүү жыйынтыкка чейин алар менен аралашып жашоо, түйшүктү бирге көтөрүү дегенди билдирет. Жарандарга камкорлук көрүү сиздердин кызматыңыздардын катардагы жана ажырагыс бөлүгү болушу кажет. Эгер өлкөнүн кайсы бир булуң бурчунда суу, медицина, мектеп же жер маселелери жаралса, кызматчы жоопкерчиликти башка жака жылдырбай маселени жеринде чечүүгө милдеттүүсүңөр. Арыз күтпөгүлө. Бардык ишти алдын ала иштеп, алдын ала жасагыла. Азыркы учур креативдүү иштөөнүн, ак ниеттен кызмат кылуунун, жоопкерчиликтин жана күчтүү мамлекеттик эркти көрсөтүүнүн убагы. Бардык жетекчилерге эскертем, бийик кызмат биринчи кезекте бул чоң жоопкерчилик. Ар бир кол коюлган документ, ар бир тапшырма жарандардын жашоо сапатын жогорулатууга жана тартиптүү бекемдөөгө жана мамлекетти өнүктүрүүгө багытталышы керек. Сиздин милдет бул тапшырмаларды так түшүнүп, сезип, туура жүзөгө ашыруу. Жетекчилердин каталары элге өтө кымбатка турат. Ошондуктан мен ар бириңерден тартипти, терең ойлонууну, тактыкты, жет өлчөп биргесүүнү, толук жоопкерчиликти талап кыламын. Бардык мамлекеттик системаларды реформалоону масштабтуу жүргүзөбүз, санариптештирүү процесстери оптималдаштыруу, жаңы башкаруучулук инструменттерди киргизүүгө Кыргызстанга күчтүү кадрлар аба менен суудай керек болуп турат. Ошондуктан мен таланттуу жаштарды, ийкемдүү башкаруучуларды, IT адистерин, аналитиктерди мамлекеттик кызматтарга келгиле деп чакырат элемин. Бизге чыныгы татыктуулар керек. Кызматтык көтөрүүлөр тааныш билиштик эмес, жөндөмүнө, эмгегине жана натыйжасына жараша болушу кажет. Көп тил билген адистерге артыкчылык берилип, жетекчилик кызматтарга магистр деңгээлинен кем эмес билимдүүлөрдү жумушка алуу зарыл. Жаңы Кыргызстанда мамлекеттик кызматчылар элге жакын болуп, чынчыл, ачык жана билимдүү берилүү менен кызмат кылышы шарт. Биз келечек урпактарыбыз мактана турган, сыймыктана турган өлкөнү куруп кетишибиз керек. Урматтуу мекендештер, мамлекетке гана эмес, ар бирибизге тиешелүү болгон маанилүү маселеге токтолуп кетүүнү уруксат этиңиздер. Сөз биздин маданиятыбыз, жүрүм-турумубуз, ата мекенибиздин жана бири-бирибиздин алдыбыздагы жоопкерчилигибиз жөнүндө болмокчу. Жарандар жан дүйнөсүн өзгөртө баштаганда гана өлкө өзгөрөт деген акыйкат сөз бар. Ар бир адам өзгөрүүнү жүрөгү менен кабыл алмайынча, эч бир мыйзам, эч бир реформа толук иштебейт. Жаңы Кыргызстанды куруу ири курулуштардан, жаңы ишканалардан эмес, жаңы баалуулуктардан, жаңы аң сезимден жана жаңы коомдук маданияттан, жаңыча ойлоно алган адамдардан башталат. Биринчиден, бизге ата-бабалардан калган аманатка, жаратылышка мамилебиз кандай деген суроо турат. Ата-бабаларыбыздын урпактарга калтырып кеткен ыйык мурасын келечек муундарга таза бойдон өткөрүп берүү биздин толук милдетибиз. Бирок тилекке каршы көп учурда андай болбой жатат. Тоолорго, көл жээктерине эс алып барып, таштандыларды туш келди калтырып кетип жатабыз. Бул өтө уят иш. Акмактардын иши десек болот. Булуттук ишембиликтер аймактарды тазалаганы менен бирок аң сезимдерибиз тазаланбай жатат да. Тилекке каршы бул терс көрүнүш кайра-кайра кайталанууда. Тазалык тазалагандан эмес, таштанды таштабай турган жерден башталат деген жакшы сөз бар. Биз өзүбүздү таза жашоого тарбиялап, жеке жоопкерчилик маданиятына калыптандырышыбыз керек. Уникалдуу жаратылышыбызга, керемет эс алуу жайларыбызга, токой, суу, тоо таштарыбызга дегеле табияттын баарына сый-урмат менен мамиле кылууга тийишпиз. Табиятка болгон сүйүү, бул ата мекенге болгон сүйүүнүн бир бөлүгү экенин ар бир ата-эне балдарына түшүндүрүшү керек жана өздөрү үлгү болушу керек. Биз жараткан Кудай тарабынан берилген керемет жаратылышыбызды сактай жана коргой билели. Экинчиден, аялдар менен балдарды коргоо маселеси кызыл чекке жетип баратат. Тилекке каршы акыркы жылдары зордук зомбулук катталган учурлар көбөйүүдө. Муну айтуунун өзү да оор, бирок бул биздин коом үчүн кечиктирилгис жат көрүнүш. Анткени алсыздарга
кол көтөргөн коом эч качан цивилизациялуу коом боло албайт. Биз буга жол бербешибиз керек. Мамлекет катаал чара көрөт. Аялга же балага кол салган бир дагы кылмышкер жазадан кутулбайт. Бул мамлекеттин принципиалдуу позициясы. Өлкөнүн 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында аялдарга жана балдарга карата зомбулукту жок кылууга артыкчылык багыттар берилген. Бирок мен дагы кесе айтам, коомдук маданиятты өзгөртүү зарыл. Эч бир салт, турмуш, шылтоо зомбулукту актабайт. Ар бир ата баласына аял затын урматтоону үйрөтүүгө тийиш, ар бир эне кызына ар намысын коргоону, кордоолорго каршы күрөшүүнү үйрөтүшү керек. Ошондо гана ар бир аял заты урмат сыйга ээ болгон, ар бир бала коргоого алынган мамлекетти кура алабыз. Үчүнчүдөн, мугалим менен дарыгерлерди урматтоо кубаттуу өлкөнүн өзөгү. Мугалим улуттун келечегин калыптандырса, дарыгер анын ден соолугун жана өмүрүн коргойт. Бирок бүгүнкү күндө аларга карата орой мамиле, сыйлабастык, кээде ал тургай зомбулук көрүнүштөр орун алып жатат. Бул маданиятсыздыктын жеткен чеги десек болот. Биз бул эки ыйык кесип ээлеринин баркын көтөрүп, баштапкы кадырын кайтарып беришибиз керек. Мамлекеттик органдар, жарандык коом, ар бир үй бүлө бардыгыбыз мугалим менен дарыгерлердин аброюн көтөрүүгө милдеттүүбүз. Анткени балдарыбыздын кат сабатын ачып, баарыбызды дарылагандарга сый урмат болмоюнча маданияттуу жана өнүккөн өлкө боло албайбыз. Ошол себептен 2026 жылдын 1-апрелинен тарта мугалимдердин жана медицина кызматкерлеринин айлыгы дагы бир ирет 100%га көтөрүлө тургандыгын баса белгилеп кетейин. Кече жакында министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Алешевич 50%дан кем эмес көтөрөбүз деп жарыя кылды эле. Биз кеңешип, өкмөттүн кече күнү менин кабинетимде кеңешип, өкмөттүн чама чаркын кайрадан карап чыгып, эмгек акыга кошумча бир ставка 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизүү менен эмгек акыларын орточо 100%га көтөрсөк болот экен. Ошентип көтөрөлү деп чечтик. Учурда мугалимдердин орточо айлыгы 26 000 сом, ал эми келе жаткан жылдын 1-апрелинен тартып көбөйгөндөн кийин 52 000 сомдун тегерегин түзөт. Мугалимдердин айлыгы негизинен алардын билим деңгээлине, педагогикалык иш стажына, квалификациялык категориясына, аймактын жайгашкан жерине, окуткан сабагына жана жумалык саат жүктөмдөрүнө жараша аныкталат. Шаар жергесиндеги орто билим берүү мектебине педагогикалык орто билими бар, бирок педагогикалык стажы жок жаңы келген мугалимдин эмгек акысы 2026 жылдын 1-апрелинен тарта 36 800 сомду түзүп, салыктык жана социалдык чегерүүлөрдөн кийин колуна таза 31 200 сомдун тегерегин алат. Жаңы келген мугалим, студент болуп бүтүп келген мугалим. Райондук коэффициенти 1,8 болгон, тоолуу алыскы райондо иштеп жаткан жана жашаган 30 жылдан ашык педагогикалык иш стажы бар орто мектептин математика мугалиминин учурдагы эмгек акысы 65 800 сом, ал эми 2026 жылдын 1-апрелинен тарта эмгек акысы 97 600 сомду түзөт. Учурда дарыгерлердин орточо айлыгы 31 500 сомду түзөт. Ал эми 2026 жылдын 1-апрелинен тарта 62 500 сомду түзүп, колуна баягы чегерүүлөрдөн сырткары 50 000ден ашык сом колуна тиет. Шаар жергесинде тажрыйбасы жок, бир ставка менен жаңы иштеп баштаган дарыгердин айлыгы учурда 16 900 сом экен. Ал эми көбөйгөндөн кийин 42 100 сомду түзүп, колуна 35 500 сом алат.
алыскы тоолуу аймакта жогорку квалификациялык категориядагы жана 30 жылдык иш тажрыйбасы бар бир ставка менен эмгектенген дарыгердин айлыгы 91.700 сомду түзүп, колуна 75.700 сомдун тегерегин алат. Учурда артисттердин орточо айлыгы болжол менен 20.700 сомду түзөт экен. Ал эми 2026 жылдын 1-апрелинен тарта болжол менен 46.500 сомду түзүп, колуна болжол менен 39.000 сом айлык алышат. Машыктыруучулардын орточо эмгек акылары көбөйгөндөн кийин 58.900 сомду түзөт, салыктык жана социалдык чегерүүлөрдөн кийин 45.000 сом колуна алат. Ошондой эле техникалык жана тейлечү персоналдын 2026 жылдын 1-апрелинен тарта көбөйтүлүүчү эмгек акысына кошумча бир ставка 5.000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм кароо менен орточо 80%га эмгек акылары алардыкы дагы көбөйтүлөрүн белгилейм. Мындай кадам булардын коомдогу ордун бекемдөө жана улуттун өнүгүшүнө кошкон эбегейсиз салымдарын баалоо болуп саналат. Төртүнчүдөн, жол маданияты. Биз жол кырсыктар аркылуу согуштагыдай эле жарандарыбызды жоготуп жатабыз. Ачуу чындыкты айтсам, өлкөбүздөгү жол кырсыктарынын саны мамлекеттик деңгээлдеги проблемага айланып кетти бизде. Анын себептери белгилүү, көптөгөн жылдар бою айдоочулук күбөлүктөр акчага сатылып келген, бүгүн ошол коррупциялык, тааныш билиштик каталардын кесепетин көрүп атабыз. Мындан ары мындай болбойт. Келерки жылдан тарта айдоочуларды окутуунун жаңы стандарттары киргизилет, автомектептердин ишине көзөмөл күчөтүлөт, экзамендер так, катаал жана ачык болуп, күбөлүк берүү процесси толугу менен санариптик тартипке өтөт. Рульга эрежени билген, адам өмүрүнө урмат сый менен караган, жоопкерчилигин түшүнгөн жаран гана отурушу керек. Адамдын өмүрү мамлекеттин эң жогорку баалуулугу. Биз аны бардык күчүбүз менен сактайбыз. Бешинчиден, алдамчылык менен күрөшүү. Бүгүнкү күндө алдамчылык эң кеңири тараган жана коом үчүн өтө коркунучтуу кылмыштардын бири болуп калды. Финансылык, мүлүктүк, санариптик, турмуштук алдамчылыктар кадимки көрүнүшкө айланып кетти. Анын айынан адамдар акчасын, мүлкүн, кээде өмүр бою топтогон байлыгын жоготуп коюп жатышат. Мага ушундай арыздар аябай көп келип атат. Алдамчылык үй бүлөлөрдү бузат, мамлекетке болгон ишенимди солгундатат, коомду ууландырат десек болот. Бул жөн гана мыйзам бузуу эмес, бул адамга, анын коопсуздугуна жана бактысына каршы кылмыш. Мамлекет мындайга жол бербегенге толук мүмкүнчүлүгүбүздү колдонобуз, аракет жасайбыз. Контролду күчөтүү, укук коргоо органдарынын ишин бекемдөө жана алдамчылыктын бардык түрлөрүнө катуу укуктук чараларды көрүңүздөр, күч органдары. Мамлекеттик бийлик жарандардын, алардын ишенимине кирип же оор абалдарын пайдаланып, алдап, киреше тапкан кылмышкерлерден коргоого биз элдин баарын коргоого милдеттүүбүз. Мен жарандарыбызды этият болууга, шектүү сунуштарга алданбоого, жеке маалыматтардын жана каржысын бекем сактоого чакырат элем. Алтынчыдан, этностор аралык сый-урматты күчөтүү жана толеранттуулук. Кыргыз эли илгертен бери меймандостугу менен атагы чыккан эл, конок келсе кут келер деген сөз бекеринен айтылган эмес. Бул ата-бабаларыбыздан калган мурас жана бүгүнкү күндө да өз баалуулугун жоготпогон улуттук касиет. Биз көп этностуу өлкөбүз, Кыргызстан дайыма ынтымактын, ички сый-урматтын күчү менен бекем болуп келген. Бирок акыркы кезде коомдо негизсиз коркуу, башкаларды басмырлаган пикирлер пайда болуп жатканы кабатырлантат. Айрымдар ата мекенди коргоо деген шылтоо аркылуу кыргыз жарандары менен чет элдиктердин ортосунда кастыкты козутуп жиберип жатышат. Өзгөчө биздин өлкөгө иштөөгө же бир ири долбоорлорду ишке ашырууга келгендерге асылышып, жада калса аларга басып алуу, таасирди күчөтүү, коркунуч жаратуу деген негизсиз күнөөлөрдү тагууга аракеттер болууда. Мындай мамиле таптакыр туура эмес. Биздин өлкөгө келген инвесторлор булар убактылуу гана. Иштеп келгендер да убактылуу гана. Алар өмүр бою бул жерде калып калбайт. Жумуш бүтөт, кетет. Мына буга чейинки мисалдарды келтирейин. Түндүк түштүк альтернативдүү жолун курду, датка кеминди курду.
Бишкектен баштап Торгартка чейин, анан Көлгө чейин курду. Бүт барын куруп бүткөндөн кийин алар калып калдыбы? Бирөө калган жок да. Виза менен келет, рабочий виза менен иштеп бүтөт, кетет. Мына азыркы бүгүнкү жүргөндөр да ошондой болот. Чоң-чоң долбоорлорду иштейт, бүтүрөт, кетет. Алар өмүр бою калып калбайт. Калып калгандарды биз бир күндө тазаласак болот. Биз Россия же Америка эмеспиз, бир учунан экинчи кыйырына чейин көз жетпегидей өлкө болгондой. Айыл өкмөттөн баштап, участковойлордон баштап бардыгын ушу министрликке чейин мен өзүм кошо киришсем, мисалы бардыгыбыз бир күндө тазалап коебуз. Эгерде визасы өтүп кетип жүрсө, же болбосо визасыз кирип алган болсо, биз кенедейин өлкөбүз бат эле бир күндө тазалап койсок болот. Ошон үчүн андай провокацияларга көп алдырып жибербеңиздер. Чет өлкөдөн келген инвесторлор, булар инвесторлор, адистер, окумуштуулар, ишкерлер, туристтер, өнөктөштөр жана жумушчулар. Биз азыр көп нерсени өзүбүз жасай албагандыктан 15-20 баладан биз Россияга, Кытайга, Европа, Америка өлкөлөрүнө, дагы өнүккөн башка өлкөлөргө, Японияга жиберип биз окутуп атабыз азыр. Инженерлерди жиберип атабыз. Үйрөнүп келгиле, кийин өзүбүз салалычы депчи. Şu жол салганды билбейбизби, темир жол салганды билбейбиз деп. Макул биз космоско уча албайбыз. Айга кона албайбыз, бирок эми жолду салганга мээбиз жетет дейм башыбыз депчи. Бирок ошондой адистерибиз да аз экен мынакей темир жол салган. Ошон үчүн айлабыз жок иштетип атабыз. Күтүп отурбашыбыз керек да биз. Алар жумуш орундарын түзүп, экономикага салым кошуп, жаңы технологияларды жана тажрыйбаларды алып келишип, биздин жарандарыбызга үйрөтүүдө. Коркунуч деп жалган шылтоорлорду жараткан адамдар жөн гана бул ичи таза эмес адамдар. Биз өзгөрүшүбүз керек. Эски жомоктордон бошонуп, дүйнө менен кеңири мамиле кылууну үйрөнөлү. Жаш муунду башка улуттарды урматтаган, дүйнөгө ачык караган, мыкты тажрыйбаларды кабыл алууга даяр кылып тарбиялайлы. Дүйнө азыр өзгөрүүдө. Дүйнөлүк мамиле, алыш-бериш, катташуу өзгөрүүдө. Бардыгы өнүгүп өскөн өлкөлөрдү карагыла, алар ачык өлкөлөр. Өздөрүн жаап, үлүлчө өзүнүн кабыгына кирип алган өлкөлөр эч качкан өнүкпөйт. Жаңы Кыргызстан келечекте ачык өлкө болуу менен дүйнөлүк интеллектуалдык, илимий техникалык маданияттан артта калбай өнүккөн өлкөлөрдү кубалап жетип алышыбыз керек. Кымбаттуу калайык калк, быйылкы жылдын башында кабыл алынган дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамдын максаты коомдогу диний көз караштан улам бөлүнүп жарылуунун, жамаатташуунун алдын алуу жана диний чөйрөдө бирдиктүү борборлоштурулган институтту бекемдөө болуп саналат. Мындан башка диний билим берүүдө дагы маселелер көп. Мисалы, өлкөдө 200дөн ашуун диний окуу жайлары бар болсо, анын көбүнүн сапаттары өтө төмөн, бирдиктүү стандарттарга жооп бербейт жана салттуу диний баалуулуктар бардыгында бирдей окутулбайт. Ошондуктан диний окуу жайларды борборлоштуруу, бардыгына бирдей бирдиктүү стандартты иштеп чыгуу, кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана салттуу исламдын сапаттуу өнүгүүсүн камсыздоо бул мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болот. Кадырман кыргыз элим, үй бүлө кыргыз коомунун байыркы, бекем жана ыйык тирегинин бири болуп келген жана болуп кала берет. Чыныгы бекем үй бүлө таза ниеттен жана чоң жоопкерчиликтен жаралат. Дал ошол үй бүлөдө сүйүүнүн, урматтоонун, эмгекчилдиктин жана биримдиктин алгачкы сабактарын алат. Анткени үй бүлө улуттун мүнөзүн жана мамлекеттин күчүн калыптандырат. Бирок биз бүгүн коомубуздун түпкү негизги үй бүлө институтуна коркунуч келтирип, тынчсыздандырган тенденцияга туш болуудабыз. Өткөн 2024 жылды карап көрсөк, Кыргызстанда 45.321 нике катталып, ошол эле кезде 13.397 үй бүлө ажырашыптыр. 2023 жылга салыштырмалуу ажырашуулардын саны 5,8%га көбөйүптүр мындан дагы. Эгер бул көрсөтүчтөрдү жөнөкөй турмуштук пропорцияга салсак, анда ар бир 3-чү нике ажырашуу менен аяктоодо экен да. Ажырашуулардын көбөйүшү биз үчүн өтө чоң коңгуроо. Эгер биз бүгүн үй бүлөнү бекемдөөгө көңүл бурбасак, эртең социалдык, экономикалык жана демографиялык оор кесепеттерге дуушар болобуз. Ошондуктан үй бүлө институтун бекемдөө мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болушу керек. Нике бул чоң жоопкерчилик өзү. Бул бири-бирин түшүнө билүү, кечире билүү жана сөзгө бекем туруу. Бул кубанычта да, кыйынчылыкта да бирге болууну чечкен эки адамдын ыйык биригүүсү.
Ооба ар бир ажырашуунун өзүнүн чындыгы бар. Экономикалык кыйынчылыктар, колдоонун жоктугу, психологиялык басым, чыр чатактар, турмуштук көйгөйлөр жана башка ушул сыяктуу дегендей. Мамлекет мунун себептерин табууга, изилдөөгө жана туура чечим кабыл алып, чара көрүүгө милдеттүү. Мен азыр тапшырмаларды берип атам, бул багытта катуу иштешибиз керек. Албетте болгон аракеттерди жасап жатабыз. Бул маселеден улам биз дагы бир маанилүү теманы, калктын көбөйүү көрсөткүчүндө айта кетүүгө милдеттүүмүн. Өлкөнүн туруктуу өнүгүшү калктын саны жана түзүлүшү менен тыгыз байланышта. Эгер эл өспөсө, ал картаят. Ел картайса, жашоо энергиясын, экономикалык динамикасын жана мамлекет коргонуу жөндөмүн жоготот. Ошондуктан мамлекет көп балалуу үй бүлөлөргө артыкча тоолуу жана катаал аймактарда жайгашкан үй бүлөлөргө олуттуу колдоо көрсөтүү боюнча чечимдерди кабыл алганбыз. 26-жылдын 1-январынан тарта тоолуу аймактарга жашаган көп балалуу энелер төмөн көлчөмдөрдө төлөмдөрдү алышат. Жардамдарды алышат. Ар бир 4-чү төрөлгөн балага 100 000 сом, 5-чи балага 600 000 сом, 7-чи балага 1 миллион сом, 8-чи балага 1 миллион 200 000 сом, 9-чу балага 1 миллион 500 000 сом, 10 жана андан кийинки балдарга 2 миллион сомдон жардамдар көрсөтүлөт. Мындай чечимдер буга чейин боло элек болчу. Албетте бул чоң чыгымдар, бирок бул мамлекеттин келечеги талап кылган зарылчылык бүгүнкү күндө. Биз муну үй бүлөлөр өзүн ишенимде сезип, колдоого ээ болушу жана мамлекет дайыма жанында экенин билиш үчүн жасайбыз жана ишке ашырабыз. Анан бул жерде башка дагы көп баягы бишкектиктер же башка шаарда жашагандар түшүнүп албасын. Биз тоолуу аймактарда 1800 метрден жогору жашаган аймактарды айтып атабыз. Ардактуу эл журт. Ардактуу эл журт, 2030-жылга чейин өнүгүүнүн улуттук программасында көрсөтүлгөн бийик максаттарга жетүүдө ден соолугу чың, активдүү жана эмгекке жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын жараны керек. Ал эми жашоо сапаты ден соолуктан башталарын жакшы билесиздер. Алдыңкы жылдары медициналык инфратүзүмдү түп тамырынан бери жаңылоо күтүлүүдө. Аларга жаңы поликлиникалар, фаптар жана ооруканаларды куруу, саламаттыкты сактоо мекемелерин заманбап жабдуулар менен камсыз кылуу, дарыгерлерди жана медайымдарды санариптик инструменттер менен камсыз кылуу боюнча программаларды кеңейтүү, саламаттыкты сактоонун толук кандуу электрондук тутумун түзүү кирет. Бишкек шаарында 5000ден ашуун орунга эсептелген заманбап медициналык жаңы шаарча кура баштайбыз жакын арада. Бул өлкө тарыхындагы эң ири долбоор боло тургандыгын өзгөчө белгилеп кетким келет. Мындан тышкары Кудай буйрса республика боюнча кеминде 25 жаңы оорукана жана поликлиникалар салынат. Ош, Талас жана Манас шаарларында заманбап перинаталдык борборлор ачылат. 1000ден ашуун айылдык амбулатория жана 27 алгачкы медико-санитардык практикалык борборлор жаңы медициналык жабдуулар менен камсыздалат. Бирок инфратүзүм өзгөрүүлөрдүн бир гана тарабы биз ден соолукту сактоо маданиятын калыптандырууга багыт алабыз. Анда профилактика негизги эрежелерге айланат. Дартты эрте аныктоо, эмдөө, жугуштуу ооруларга каршы күрөш, эне жана баланы коргоо боюнча программаларды дагы күчөтөбүз деп пландадык. Биз ар бир жаранды ымыркайдан тартып карларга чейин коргой алган, жогорку сапаттагы жашоо шартын камсыз кылган системаны түзүп жатабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, улуттун ден соолугу темасын улай эле келечектин дагы бир түркүгү болгон билим берүү маселесине токтолоюн. Ден соолук адамды кармап турган бекем фундамент болсо, билим берүү аны бийиктикке учура турган канат сыяктуу. Ден соолугу чың жаран мамлекеттин күчү, ал эми билимдүү жаран анын келечеги. Чыгыш данышмандары 1 жылды ойлосоң үйрөнек, 10 жылды ойлосоң дарак отургуз, кылымды ойлосоң адам тарбияла деп бекер айткан эмес да. Билим берүү мамлекетти куруунун эң маанилүү негиздеринин бири жана адамдык капиталды өнүктүрүүнүн негизги элементи. Биз жаштарыбызга дүйнөлүк өнүгүүнүн артынан ээрчибестен, андан ашып кетүүгө мүмкүнчүлүк бере турган билим беришибиз керек.
12 жылдык билим берүүгө өтүү реформасы менен катар эле билим берүү инфратүзүмүн жана материалдык техникалык базаны ар тараптуу модернизациялоону мындан ары да улантабыз. Алтын казык билим берүү программасы биздин жол көрсөтүүчү жылдызыбыз. Ал билим берүүнүн келечектеги өнүгүү багытын аныктайт. Заманбап 12 жылдык моделге өтүү, жаңыртылган окуу китептери 21 кылымдын компетенцияларына негизделген тиешелүү программаларды ишке киргизүү, Кыргызстандын жаңы муунун дүйнөлүк атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн жасалган кадамдар. Ошентип биз билим берүү тармагында фактылардын жыйындысы эмес, ой жүгүртүү, чечүү жана түзүү жөндөмү болгон системаны түзүп жатабыз. Инфратүзүм жаатында масштабтуу кадамдарды жасоодобуз. 53 мектеп, типтүү мектептердин деңгээлине чейин модернизацияланат. 220 мектеп STEM лабораториялары жана тиешелүү жабдуулар менен жабдылат. Алыскы жана тоолуу аймактарды кошкондо бала бакчалардын 50% жогорку ылдамдыктагы интернетке туташат. Мугалимдердин кеминде 85% ноутбук жана заманбап санариптик окутуу куралдары менен камсыздалат. Бирок билим берүү мектептер менен гана чектелбейт, бул бирдиктүү экосистема. Биздин максатыбыз университеттерди өлкөнүн билим экономикасына өтүүсүнө түрткү берүүчү билимдин, изилдөөлөрдүн жана инновациялардын борборлоруна айландыруу. Жогорку окуу жайлардын алдында инновациялык хабтар, технопарктар, бизнес инкубаторлор пайда болот. Анда жаштар стартаптарды түзүп, иштеп чыгууларды патенттеп, технологияларды киргизип, идеяларды коммерциялаштыра алышат. Натыйжада кечээки кыялдагы ойлор эртең конкреттүү түрдө ишке ашуусу керек. Биз жогорку квалификациялуу адистерди жана жумушчу кесиптерди даярдоого өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Бул жерде ачык айтуу керек, Кыргызстан жумушчу күчүнүн жетишсиздиги, эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндүгү жана билим берүү системасы менен экономиканын реалдуу керектөөлөрүнүн ортосундагы олуттуу ажырымга туш болдук. Ошондуктан дуалдык билим берүүнү өнүктүрүү биз үчүн каалоо же эксперимент эмес, бул мезгилдин эмгек рыногунун мамлекеттин стратегиялык кызыкчылыктарынан улам келип чыккан объективдүү зарылчылык. Биз бул тармакты системалуу түрдө жана кечиктирбестен бекемдешибиз керек. Дуалдык модель жаштардын билимди чыныгы эмгек менен айкалыштырууга, кесиптик чеберчиликке ээ болууга, тартипти чыңдоого, жоопкерчиликти күчөтүүгө мүмкүндүк берген билим берүү формасы. Жаштар практикалык натыйжаны көрүп, окуу учурунда эле жумушка орношу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга жана келечекке ишенимдүү бара тургандай билим алууну каалашат. Дуалдык билим берүү аларга дал ушул мүмкүнчүлүктү берет. Студент убактысынын бир бөлүгүнү өндүрүштө, сервисте, инженердик компанияда, курулуш объектилеринде же IT долбоорлорунда өткөргөндө, ал кесип жөнүндө теориялык түшүнүк эмес, чыныгы профессионалдык чеберчиликти да өздөштүрө алат. Иш берүүчү кадрларды даярдоо багытында чогуу катышкан убакта экономикага керектүү адистерди ошол жерден мына түзүп алып чыгып турсак болот. Билим аркылуу акыл эсти жана инсанды калыптандыруу жөнүндө сөз кылгандан кийин спорттун күчүн баалабай коюу дагы мүмкүн эмес. Билим менен спорт бири-бирине шайкеш келип, билим акылды калыптандырса, спорт эрк жана күч берет. Экөө гармониялуу болуп, күчтүү жана өзүнө ишенген улутту түзүп, ар бир жаран өз потенциалын толук ачууга мүмкүндүк алат. Учурда Кыргызстан спортту өнүктүрүүгө чечкиндүү кадамдарды таштоодобуз. Буга барыңыздар эле күбө болуп келатасыздар. Буга чейин бир заманбап стадионду куруу кыял сыяктуу сезилсе, азыр өлкө боюнча спорттук инфратүзүм гүлдөп жатат. Жаңы стадиондор, машыгуу залдары, балдар жана жаштар үчүн спорт комплекстери, массалык спорт аянтчалары жөн гана имараттар болбостон, келечекте чемпиондор чыккан, улуттук сыймык пайда боло турган аянтчалары болуп жатат. Жана мындан ары дагы уланта беребиз. Урматтуу кыргызстандыктар, маданият көмөкчү тармак эмес, ал өлкөнүн жүрөгү. Чыдап угуп туруңуздар, аяктап калдым эми. Тажап кеттиңиздер окшойт. Маданият ал келечек муунга өткөрүп бере турган баалуулуктардын тутумун, Кыргызстанды дүйнө жүзү көрө турган имидждин жана өзгөрүү мезгилиндеги коомдун руханий туруктуулугун аныктайт. Өнүккөн маданият элди ар кандай саясий ураандарга караганда
күчтүүрөөк бириктире турган күчкө ээ. Бүгүнкү күндө Кыргызстан кеңири маданий жаңылануу мезгилинде кадам таштоодо. Мамлекет анын айрым элементтерин эмес, бүтүндөй маданий экосистемасына көңүл буруп жатабыз. Тарыхый мурастарды сактоодон баштап, заманбап чыгармачылыкты колдоого чейин комплекстүү өнүгүү саясатын илгерилетип жатабыз. Биз театрларды, музейлерди, маданият үйлөрүн, этнографиялык борборлорду, китепканаларды калыбына келтирүү жана модернизациялоо боюнча иштерди күчөтүп жатабыз. Инвестициялар ар бир жаранга, баткенден нарынга чейин искусствого, билимге жана маданий өнүгүүгө бирдей мүмкүнчүлүк ачыш үчүн борбордогу мекемелерге, ошондой эле региондогу маданият объектилерине жумшалат. Материалдык эмес мурастар, салттуу музыка, кол өнөрчүлүк, ооз-эки чыгармачылык жана уникалдуу улуттук нарк салттар өзүнчө колдоого алынуучу багыт болуп эсептелет булар. Булардын баары муундарды бириктирген чынжырча болуп, ким экенибизди аныктап, башка элдерден айырмаланган өзгөчөлүгүбүздү түзөт. Бирок ошол эле учурда биз жаңы нерселерге, заманбап искусствого, мультфильмдерге, медиа искусстволорго, чыгармачыл индустрияларга кене мүмкүнчүлүк ачып жатабыз. Мына араңыздарда ошол тармакта иштегендер болсо жакшы көрүп турат. Маданият өткөндү сактоо менен гана чектелбестен, келечекти да тайманбастык менен калыптандырууга тийиш. Чыгармачылык энергияны өлкөнүн экономикалык потенциалын айландырып, анимацияны, музыкалык продюсерликти, адабий долбоорлорду, фестивалдарды, көргөзмөлөрдү, мода, дизайн жана архитектураны өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүп беребиз. Кыргыз кинематографиясына өзгөчө көңүл бурабыз. Ал маданий дипломатиянын күчтүү куралы болуп, өлкөнүн имиджин андан ары чыңдайт. Кыргыз кино индустриясында чыныгы кайра жаралууга жетишүү мезгили келди. Келмек турсун, уже өтүп кеткен абдан мурда эле. Киностудияларды модернизациялоодон жана улуттук режиссерлорду, сценаристтерди, актерлорду колдоодон баштап, жеке инвестицияларды, заманбап технологияларды жана эл аралык өнөктөштөрдү тартууга чейин салттуу, терең, атаандаштыкка жөндөмдүү кино тартуу үчүн толук шарттарды түзүп беребиз. Биздин тасмалар дүйнөлүк фестивалдарда кайрадан жаңырып, Кыргыз элинин тарыхы чоң экрандарда көргөзүлүп, өлкөбүздүн сыймыгына жана маданий булагына айланыш үчүн атамекендик кинематографияга жаңы дем беребиз. Кино менен катар улуттук искусствонун чоң катмары да өнүгүп жатат. Жаңы театр чыгармалары, заманбап живопись, документалистика, улуттук фольклор, оркестрдик аткаруу, жаштардын маданий демилгелери. Биздин максатыбыз кино искусствосы кайрадан дүйнөлүк сахналарда жана фестивалдарда татыктуу орунга ээ болууга тийиш. Биздин негизги чыгармачыл байлыгыбыз бул жаштар, өзгөчө көңүл бурууга татыктуу. Бүгүнкү күндө жаштар музыка, театр, кино, адабият, фотография, санариптик искусство, видео өндүрүш, блог жүргүзүү жаатында өз ойлорун билдирүүгө мүмкүнчүлүктөрдү издеп жүрүшөт. Биз аларды түзүп беришибиз керек. Мамлекет алардын идеяларын, демилгелерин, чыгармачыл лабораторияларын, студияларын, сынактарын жана эл аралык программаларын колдоого алабыз. Биздин максат ар бир талантты өстүрүүгө шарт түзүү, аларды ресурстардын же инфраструктуранын жетишсиздигинен улам аксатып албоону камсыздап беришибиз керек. Ошондой эле эл аралык маданий кызматташтыкты да бекемдейбиз. Кыргызстан цивилизациялардын дүйнөлүк диалогунун активдүү катышуусу катары глобалдык аянтчыларда өз маданиятын көрсөтүп, чет элдик артисттерди кабыл алып, биргелешкен долбоорлорду уюштуруп, өлкө чегинен тышкары биздин улуттук өзгөчөлүгүбүздү даңазалоосу зарыл. Урматтуу кыргызстандыктар, мамлекет жол тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатат. Жол өлкөнүн чыныгы кан тамыры, ал аркылуу Кыргызстандын экономикалык энергиясы айланып турат. Бүгүнкү күндө республика боюнча масштабтуу курулуш иштери жүргүзүлүп жатат. Жүздөгөн жана миңдеген чакырым жолдор оңдолуп, реконструкцияланып, асфальтталып, пайдаланууга берилүүдө. Бул иштин көлөмү эгемендүүлүк тарыхында болуп көргөндөй тездик менен өсүүдө. Авто, унаа, инфратүзүмү менен катар Кыргызстандын геосаясий ролу тууралуу түшүнүктөрдү өзгөрткөн долбоорлорду ишке ашыруудабыз. Учурда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулууда масштабтуу жүргүзүлүүдө курулуу иштери. Бул жөн гана темир жол линиясы эмес.
Бул Евразия экономикалык картасын өзгөртүүгө жөндөмдүү артерия десек болот. Кыргызстан жакында дүйнөлүк логистикалык жана транспорттук тармактын негизги оюнчусуна айланат. Биздин өлкө аркылуу чыгыш Азиядан Европага чейин эң кыска маршрут аркылуу транзиттик жол өтө баштайт. Бул мегадолбоор зор мүмкүнчүлүктөрдү түзөт, транзиттик кирешелердин өсүшү, экспорттук потенциалды өнүктүрүү, логистикалык хабтардын жана индустриалдык зоналардын пайда болушу, инвестициялардын келиши, коштоочу тармактарды өнүктүрүү, курулуш, металлургия, курулуш материалдарды өндүрүшү, тоо кен өнөр жайы, мамлекеттик сервистер, мына ушулардын бардыгы тездик менен ишке ашат. Кыргызстандын экономикасы үчүн стратегиялык жана узак мөөнөттүү мааниге ээ болгон балыкчы, кочкор, кара кече, макмал жаңы темир жолдун куруусу өлкөнүн транспорттук системасын өркүндөтүүдөгү маанилүү кадам болуп саналат. Бул темир жол линиясы ири өнөр жай борборлоруна жол ачкан, өндүрүш аймактарын байланыштырган жана өлкөнүн борбордук аймактарынын жаңы экономикалык конфигурациясын түзгөн инфраструктуралык коридор болот. Жолдун курулушу бир нече негизги маселелерди чечет. Ири көмүр жана өнөр жай аймактарына түз темир жол жеткиликтүүлүгүн камсыз кылат. Автоунаа маршруттарына альтернатива түзүлүп, жолдогу жүктү жана ташуу чыгымын азайтат. Ири өндүрүштүк жана тоо кен ишканалары үчүн логистиканы уюштурууга мүмкүндүк берет. Келечектеги өнөр жай зонасы жана кайра иштетүү кубаттуулугу үчүн транспорттук негиз түзөт. Биз жолдорду, магистралдарды жана темир жолдорду гана өнүктүрбөстөн Кыргызстандын жаңы авиациясын дагы түзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө биздин өлкө чоң тарыхый секирик жасап жатат. Жаңыланган мамлекеттин символдорунун бири боло турган заманбап, коопсуз жана жогорку технологиядагы авиация тутуму түзүлдү. Авиация жөн гана транспорт эмес, өлкөнүн деми, ылдамдыгы жана дүйнөгө артыкчылыгы катары кызмат кылат. Ал аркылуу региондор, континенттер байланышат. Акыркы мезгилде биз авиация инфратүзүмүн өнүктүрүүгө болуп көрбөгөндөй каражатты, миллиарддаган сомдорду, өздүк ресурстарды жумшадык. Демек биз авиацияны өз күчүбүз менен, өз өркүбүз менен өнүктүрөбүз. Ички аймактык жана эл аралык каттамдар үчүн жаңы учактарды сатып алып, жаңы аэропортторду куруудабыз. Кыргызстан 20 жылдан бери чыга албай келе жаткан Европа бирдиктин кара тизмесинен чыгуунун чечүүчү этабына келдик. Кудай буйрса, ушу май айларына чейин барып чыгып калабыз. Мындан ары биз алдыга ишенимдүү карайбыз. Кудай буйрса, Кыргызстан үчүн Европанын асманы ачылат. Бул туризм, инвестиция жана өлкөнүн эл аралык имидж үчүн чоң ачылыш болот. Кыргызстан миллиондогон туристтерди жана мүмкүнчүлүктөрдүн кеңири рыногун күтүп турган бирдиктүү авиация мейкиндигине кошулат. Урматтуу кыргызстандыктар, энергетика Кыргызстандагы туруктуулуктун, улуттук коопсуздугун жана экономикалык өнүгүүнүн стратегиялык негизи болуп саналат. Ар бир шаарды, районду, айылды электр энергиясы менен ишенимдүү камсыздоо ишканалардын иштешине, жарандардын жашоо сапатына жана туруктуу экономикалык өсүш потенциалына түздөн түз таасирин тийгизет. 50-60, 70 жылдары курулган бардык гидроэлектростанциялар, анын ичинде Токтогул КЭСи оңдолгон эмес, жана 50 жылдан ашык тынымсыз иштеп келген. Биз бийликке келгенде алардын абалы өтө оор болчу. 4 жылдын ичинде масштабтуу модернизациялар жүргүзүлдү. Токтогул КЭСинде 4 агрегаты жаңыланды. Кубаттуулугу 240 мегаваттка өстү. 28 жаңы чакан КЭСтер курулду. Жалпы кубаттуулугу 400 мегаваттан ашты. Бул кадамдар жасалбаганда өлкө электр энергиясын бүгүнкүдөн дагы 10 эсе катуу чектөөлөргө туш болмокпуз. 100га жакын жаңы КЭСтерди куруу, иштеп жаткан станцияларды модернизациялоо, күн жана шамал энергия булактарын киргизүү энергетикалык көз карандысыздыктын бекем пайдубалын түзөт. Кара кечеде 1200 мегаваттык ТЭЦти Камбарата бир долбоорун куруу улантылууда. 1860 мегаватт кубаттуулуктагы Камбарата бир КЭСинин курулушу Кыргызстандын тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоор болуп саналат. Бул станция ишке кирсе, биздин өлкө электр энергиясын толук кандуу экспорттоочу өлкөгө айланат. Ал өзүнүн ички керектөөсүн гана камсыз кылбастан, коңшу мамлекеттердин энергетикалык туруктуулугун дагы колдойт. Бул долбоор улуттук күчтүн, экономикалык көз карандысыздыктын жана Кыргызстандын стратегиялык келечегинин символу болуп калат.
Мурдатан бери мамлекет электр энергиясын коңшу өлкөлөрдөн кымбат баада сатып алып, калкка бир топ арзан сатчу. Айырма ондогон жылдар бою топтолуп, улуттук энергетика системасына миллиарддаган доллар карыздарды жараткан. Бул карыздар учурунда кыскартылып, келе жаткан жылы энергетика тармагы карызсыз иштеп, андан ары өнүгүү үчүн киреше алып иштөөгө жетишет. Урматтуу кыргызстандыктар, электр энергиясы сарамжалдуу колдонууну талап кылган ресурс, жарыкты жана приборлорду зарыл учурларда гана жандыруубуз керек, энергияны максатсыз сарптоого жол берилбеши зарыл. Ресурстарга этияттык менен мамиле кылуу ар бирибиздин жеке жоопкерчилигибиз жана коопсуздукка, экономикалык өнүгүүгө жана өлкөнүн жыргалчылыгына ар бирибиздин салымыбыз. Ошондуктан сиздерден суранып кетет элем, үнөмдөп колдонуңуздар. Урматтуу кыргызстандыктар, энергетикалык коопсуздук жана суу биздин келечегибиздин бири-бирибиз менен тыгыз байланышкан кош пайдубалы. Ар бир үйдү жарык менен камсыз кылган гидроэнергетика суу ресурстарынын туруктуулугуна, дарыялардын, көлдөрдүн, мөңгүлөрдүн абалына түздөн-түз көз каранды. Демек, сууга кам көрүү өлкөбүзгө, анын ичинде энергетикабызга, экономикабызга, улуттук коопсуздугубузга дагы кам көрүү дегенге тете. Кыргызстан суу ресурсу боюнча эбегейсиз табигый байлыкка ээбиз, ошондуктан биз аны сактоого өзгөчө жоопкерчиликтүүбүз. Бирок глобалдык климаттын өзгөрүшү дүйнө жүзү боюнча суу ресурстарына басымды күчөтүүдө. Эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө 3,6 миллиарддан ашык адам суу тартыштыгына дуушар болсо, 2050 жылга карата бул көрсөткүч 5 миллиарддан ашат деп турат. Абанын табы тезирээк көтөрүлүп, жаан-чачын азайып, кургакчылык жана экстремалдык аба ырайынын көрүнүштөрү тез-тез кайталанып баратат. Глобалдык жылуулук планетада суунун айлануусуна түздөн-түз таасирин тийгизет жана бул таасир чоң державалардан баштап чакан биз окшогон тоолуу мамлекеттерге чейин бардык өлкөлөрдө сезилүүдө. Илимий изилдөөлөргө караганда мөңгүлөрдүн эриши тез жүрүүдө, акыркы 70 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16%га кыскарып кеткен. Бул мөңгүлөрдүн жок болушу дарыяларга, суу сактагычтарга суунун агымынын азайышы жана энергия өндүрүү үчүн шарттардын начарлашы дегенди билдирет. Жаратылышыбыздын бермети өтө маанилүү экосистема болгон Ысык көлдүн тагдыры өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. 1854 жылдан бери көл суусунун деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөп, суунун көлөмү 85 миллиард куб метрге, ага куйган дарыялардын саны 3 эседен ашык кыскарып кеткен. 1950-60 жылдары көлгө болжол менен 100-110 дарыя куюп келген болсо, азыр болгону 30-35 эле дарыя куруп куюп калды. Бул тенденция улана берсе, аймак олуттуу экологиялык жана социалдык экономикалык кесепеттерге дуушар болот. Өкмөт керектүү чараларды көрүп, көлгө суунун агымын көбөйтүү, анын ичинде жаңы каналдарды жана гидротехникалык курулуштарды куруу боюнча долбоорлорду ишке киргизип баштады. Суу маселеси биздин азык-түлүк коопсуздугубуздун дагы маселеси. Бүгүнкү күндө өлкө колдонулган суунун 95% айыл чарбасына, биринчи кезекте сугат тармагына жумшалат. Андыктан ар бир литр сууну үнөмдүү башкаруу мамлекеттик саясаттын приоритеттүү багытына айланып баратат. Акыркы жылдары мамлекет тарабынан каналдарды калыбына келтирүүгө, гидротехникалык курулуштарды курууга, ирригациялык инфраструктураны модернизациялоого 16 миллиард сом каражат бөлдүк. Миңдеген километр каналдар жаңыртылды, жүздөгөн объектилер оңдолуп, сууну өлчөө жана камсыздоонун заманбап технологиялары ишке киргизиле баштады. Сууну сарамжалдуу пайдаланууга, анын көзөмөлсүз сарпталышына жол бербөөгө, сугаруунун заманбап ыкмаларына өтүүгө, булактарды сактоого, мөңгүлөрдү коргоого, токой аянттарын көбөйтүүгө тийишпиз. Бул ар бирибизге тийиштүү. Бүгүн сакталган ар бир тамчы эртеңки күнүбүздүн туруктуулугуна кошкон салым деп билишиңиздер керек. Мындан ары да суу ресурстарын сактоого жана тейлөөгө инвестиция салабыз. Анткени суу Кыргызстандын стратегиялык байлыгы жана келечек буундарыбыздын бакубат жашоосуна кам көргөн болот. Ардактуу мекендештер, биз мүмкүнчүлүктөргө, чоң жетишкендиктерге, тарыхый окуяларга бай жаңы доорго кадам таштоодобуз. Биздин иденттүүлүгүбүздүн өзөгүн миңдеген жылдар бою кыргыз элин коштоп келген символдор түзөт. Ошондой символдордун бири бул ак илбирс, ал Кыргыз Республикасынын улуттук символу болуп саналат. Байыркы кыргыз маданиятында ак илбирс улуулукту,
асылдыкты, эрдикти, кайраттуулукту, чыдамкайлыкты билдирген. Ошондуктан мен Борбор Азиянын агыл бирси болгон Кыргызстан ыкчам өнүгүп жаткан дараметтүү мамлекет катары өткөн тарыхый тажрыйбасына таянып, келечекке тайманбастан ишенимдүү кадам таштоосу керектигин баса белгилеп жүрөмүн. Кыйынчылыктардан коркпогон, өз кызыкчылыгын коргогон, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, бүтүндөй аймакка үлгү боло турган өлкө болууга тийишпиз. Келерки жылы Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуу сыймыгына ээ болот. Бул эл аралык жоопкерчиликтүү иш-чараны августтун аягында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрөбүз. Ал жаңы заманбап Ырыс Ордо конгресс холлунда өтөт. Ага ондогон мамлекеттердин башчылары, дүйнөнүн ири державаларынын лидерлери келишет. Бул бүткүл өлкө үчүн, министрлер кабинети үчүн, борбор калабыз үчүн дагы жана ар бирибиз үчүн зор сыноо болот десек болот. Кыргызстан заманбап уюшкан жана жоопкерчиликтүү мамлекет экенин, мындай масштабтуу эл аралык иш-чараларды жогорку деңгээлге өткөрүүгө жөндөмдүү экендигибизди көрсөтүшүбүз керек. Келерки жылы биз мындан башка дагы бир чоң окуяны дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөргөнү турабыз. Анын салтанаттуу ачылышы Борбор Азиядагы эң ири спорттук жай болгон Бишкек Арена улуттук жаңы стадионунда болот. Бул стадион жөн гана архитектуралык имарат эмес. Бул биздин спорттук инфратүзүмүбүздүн кайра жаралуусунун символу, Кыргызстандын масштабтуу эл аралык мелдештерди өткөрүүгө жөндөмдүүлүгүнүн белгиси болот. Өлкөбүздүн эң ийгиликтүү этабы, өнүгүп өскөн мезгили алдыда экендигине мен терең ишенемин жана сиздерди дагы ишендирип кетемин. Элибизде ынтымак, биримдик болуп турса, бардык тоскоолдуктарды, эң жогорку бийиктиктерди багындырабыз. Биз биргеликте ар тараптан күчтүү, гүлдөп, өсүп өнүккөн жаңы Кыргызстанды курабыз деген кыялыбыз алдыга жетелеп, ийгиликтерге жеткирсин. Бар бололу, бир бололу, элдик курултайдын ишине натыйжалуу жана конструктивдүү чечимдерди кабыл алууну каалаймын. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.